Assalamu alaikum, урматтуу Кур'ан үйрөнүүчү бир туугандар. Буюрса биз 9 сабакка келдик. Курайш сүрөсүн арабча кантип жеңил окуйбуз, ушул тууралуу сабак кылабыз. Анда эмесе биз сабакты баштадык. Бисмилла деп жогоркуда сабактарда айтылгандай эле тартиптеп окуп кете беребиз. Устаз окуйт, сиз жакшылап угасыз. Буларды эми кыскача айтып кете берели, анткени сиздер уже булар тууралуу билип калдыңыздар. Анан устаз менен чогуу кайталайсыз. Ар бир бөлүкчөнү так чыгарышыңыз керек. Дагы буга басым жасап айта кетели. Ар бир бөлүкчө Куранда, мисалы үчүн ли десем, ли деп, и десем, и деп аркамдан кайталап, ар бир бөлүкчөнү туура айтышыңыз керек. Үчүнчүдөн өз алдыңызча окушуңуз керек. Чындап эле жогорку машыккандай окуй аласызбы, өзүңүздү ошентип сынайсыз. Анда биз сабакты баштадык. Бул Курайш сүрөсү. Аузу биллахи минаш шейтонир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Экранды жакшылап карасаңыз. Ли, и, لا في قو райш. Көрдүңүзбү? Мону септен мону жерде мен неге райш деп эле бүтүрүп корбой, райш дедим. Аны Куран китепти ачканда сиздерге түшүндүрүп берем. И ла фи хим рих ла таш شي تا إي وس صيف فل يع بو دو رب ب ها ذا البيت لا ذي أطو ما هم من جوع و هم من خوف. Эми бир сыйра уккан болсоңуздар, бир аз кулагыңыздар көнөтүштү окшойт. Анда чогуу окуйбуз. Экрандан чыккан жазууларды мен менен чогуу кайталайсыздар, Не деп турат? Ли деп турат. Ли. И деп турат, И деңиз. И. Ла деңиз. Ла. Фи. О. Райш деңиз. Райш. Биз муну кыргызча тексттен не деп жаттап алган болушубуз мүмкүн? Ли ла фи Курайш деп жаттап алганбыз, Андай эмес, Курайш эмес, Курайш дешиңиз керек. Анан ли ла фи эмес, ли и ла фи. Хамзаны көрдүңүз, Мына жерде хамза турат, ошону дагы чыгарышыбыз керек. И депчи. И ла фи. Ошондо туура болот. Ли и ла фи. Ли и ла фи Курайш. Анда биз кийинки аятка кеттик. Жакшылап караңыздар, не деп жазылып турат? И деп турат, Эми и дебеңиз, и деңиз. И. Кайталаңыз. И хамзаны чыгарыңыз. И. И. لا في هم رح لا تش شي تا إي وس
Сайф. Жақшылап қайталадыңыздарбы? Эми биз тууралай турган жерлер, биз муну кыргызча тексттен кантип жаттаган болушубуз мүмкүн? И деген жерде биз и деп жаттаган болушубуз мүмкүн. Ошондуктан муну оңдоңуз. И деп оңдошуңуз керек. Анан кийин ла фи хим. Хим деп жаттаганбыз. Хим эмес, хим. Ха тамгасы экенин көрдүңүз, а? Эми ха экенин көрүп туруп деле дагы деле хим деп аткан болсоңуз, анда таш деп жазылып жүргөн жерди көрүп туруп эле ташты таш дебей, баш деп окуп аткан сыяктуу болуп калат да. Таш алып келчи десе, баш алып келчи деген сыяктуу сүйлөсөңүз болбойт да. Ошол сыяктуу хим деп турган жерди көрүп туруп эле хим десеңиз болбойт эми. Анткени сиз уже көрүп алдыңыз анын ха тамгасы менен башталат экендигин. Анан рех деген жерде ха экенин көрдүңүз, а? Муну дагы биз рех деп окуп жүргөнбүз. Рех эмес, эми ха кылып оңдошуңуз керек. Рех. Бул темага дагы кирип тереңдебей эле коелу, анткени бул тема тууралуу биз жогорку сабактардын бүт бардыгында машыктыруу стилдерин айта кеткенбиз. Жогорку сабактардан көрүп келсеңиздер, иншалла пайдалуу болот. Анан кийин ла таш деген жерде таштит бар, а? Бул шин тамгасы эки моунга бөлүп окуйсуздар. Таш депчи. Таш ши. Та деп созосуздар. Та и. Анан мону жерде хамзаны көрдүңүздөр. Хамзада и деп турат. И деп эле окуганбыз. Шитаи деп эле окуп кеткенбиз. Анткени ал жерде биз окуган кириллица тамгада и деп эле жазылган да. Ал жерде бизде хамза деген тамга жок да. Ошондуктан и деп эле жазылып калган. Анан сиз дагы аны и деп эле жаттап алгансыз. Сизде күнөө жок да бул жерде негизичи. Эми хамза экенин көрүп туруп дагы деле и деген болсоңуз, эми ушул жерде сиздики туура эмес болуп калат. Ошондуктан эми сиз муну хамзаны оңдошуңуз керек. И деп. Та и. Was Сайф. Анан сайф деп муну жерлерде кармайсыз, а? Сайф деп эле мурда окуп койгон болушуңуз мүмкүн. Рихлатай шитай was сайф деп элечи. Же was сайф деп жаттаган болушуңуз мүмкүн. Сайф дебеңиз, эми сайф деп ыйды кармайсыз да. Сайф депчи. Эми сиз арабчасын окудуңуз. Бул жерде мат ариз деген эреже бар. Созулбай турган эле тамга негизинен я тамгасы сүкүндүү болуп, андан мурдагы тамга фатхалуу болуп, андан кийинки тамгада да вакф боло турган болсо, бул жерде мат ариз болот да. Ошондуктан сайф деп эле койбой, сайф деп кармаганга туура келет. Ошондой кылып кайталаңыз эми. Андан эмесе кийинки аятка кеттик. Фел деди, кайталаңыз. Фел. Я. Бу. Ду. Раб. Ба. ها ذا البيت. Фал дебеңиз. Фәл ичкирээк лы менен айтыңыз. Фәл депчи. Кайталаңыз. Фәл. Я буду дебеңиз эми. Эми я деп айынды чыгарыңыз. Анткени айын бар экендигин көрдүңүз бу жерде. Я. Бу. Ду созуңуз. Ду. Роб. Ба. Ха. Вәл. Мына жерде ха зал деп жаттагансыз. Ха зал депчи. Муну ха экендигин көрдүңүзбү? Оңдоңуз эми ха деңиз. Ха. Ана муну вәл экендигин көрдүңүз. Эми муну за дебеңиз. Вәл. Бейт. Бул жерде дагы мат ариз бар. Эми кийинки аятка өттүк. Кайталаңыз мен менен чогуу. Ла. The. Apple. Ma. Hum. Mi. Ju. Iu. Wa. Ma. Na. Hum. Min. Khawf.
Мына жерде эми караңыздар жакшылап. Ал дебей эми сиз эмне деп тууралашыңыз керек? Әл дешиңиз керек. Әл. Әл. Көрдүңүзбү? Хамзаны билдиришибиз керек. Әл. Ла. Мына жерде зи дебей, зи деп зәл тамгасын билдиришиңиз керек. Зи. Мына жерде ат дебей, тону билдиришибиз керек. Бул жерде хамзаны билдиришибиз керек. Ат эмес. Ату. Калкаланы кантип билдиребиз? То тамгасы калкала тамгаларына кирет. Секире турган тамгаларга. Тилиңиздин учун то тамгасы чыга турган жерге, мындайча айтканда, таңдайдын бүткөн жерине алып келип туруп, тийгизесиз дагы аркага секиртесиз. Топту жерге чаап туруп өйдөгө чапсаңыз өйдөгө секирет, ошондой кылып секиртесиз да, ошондо ату деген калкала секирген звук чыгат. Ату. Мына жерде айын тамгасын билдиришиңиз керек экен. Атамахум десеңиз, эми ату, амахум, а деп билдиришиңиз керек. А, ма, хум. Муну хум десек, эми хум дешиңиз керек. Хум. Ми. Мына жерде эмне эреже бар? Бул жерде ихфа деген эреже бар. Сүкүндүү нун же танвин Малим Санинин 24-чү сабагында өткөнбүз. Сүкүндүү нун же танвин ихфа тамгаларында жолукса, ошол тамганын чыга турган махражына жашырабыз деп өткөнбүз. Демек, жим тамгасы кайсыл жерден чыгат? Жим тамгасы тилдин ортосун таңдайдын ортосуна жакындатуу менен чыгарчусуз, туурабы? Таңдайдын ортосуна тийгизип туруп чыгарчусуз. Демек, нун тамгасын айтып атканда, ошол жерге жакын какой-то бир 2 мм жакын алып келесиз. Ошондо ми дейсиз дагы, анан кийин жын айтасыз. Ми жу депчи. Анан мына жерде айын турат, көрдүңүзбү? Ошондуктан муну айынды билдиришибиз керек. Биз муну жуив деп жаттап алганбыз да. Жуив депчи. Анткени кириллицада айын тамгасы жок да. Ошондуктан жуив деп жаттап алганбыз. Аны и менен жазып койгон. Эми сиз муну эмне кылышыңыз керек? Айын экенин билдирип окушуңуз керек. Аю депчи. Аю, жу деп созгондон кийин аю дешиңиз керек. Анан мына жерде танвин турат. Муну айн дебейбиз. Бул болсо вауга алмашып кетет. Аю депчи. Аю. Бул жерде идгам деген эреже бар. Идгамдын тамгалары булар дагы ошол Малим Санинин 23-чү сабагында келет. Ошол жерде ачсаңыздар, плейлисттен буюрса көрсөңүздөр болот. Аю. Аю. Ва. Ма. На. Хум. Хум эмес. Хум. Мин. Хауф. Урматтуу бир туугандар, биз сиздерге азыр планчанчы сабакты ачыңыз, түкүнчөнчү сабакты ачыңыз деп айтып жатабыз. Ошолорду зерикпей эле ачып бир сире көрүп койсоңуз, иншалла бир эле көрөсүз, аны кайра көрө бербейсиз. Эгерде билбеген болсоңуз, албетте билген болсоңуз, дальше кете берсеңиз болот. Бир эле көрүп коесуз, болду, ошону менен иншалла ал эрежени сиз билип каласыз. Бул жерде мындай неме кыла турган немеси жок да. Өзүңүздөн өзүңүз уяла турган жери жок да. Мен Малим Санин уже өтүп бүтүп кеткем го, эми ал жака кайтпай эле коеюн деп ойлобой эле. Малим Санине, демек мен ушул эрежени билбей кетипмин да, арканы ачып кайталап коеюн деп бир ачып видео сабакты көрүп кайталап коюңуз, иншалла бул жерде эмне тууралуу сөз болуп атат жакшылап түшүнүп каласыз. Анан ким ушул видеону акырына чейин көргөн болсо, иншалла акырына чейин көргөнгө аракет кылыңыздар. Анан акырына чейин көргөн болсо, сөзсүз түрдө комментарийге мен акырына чейин көрдүм деген сөздү жаза кетиңиздер. Анткени биз сиздер ошентип жазсаңыздар, демек видео теме чындап эле пайдалуу болуп жатат экен деп дагы көптөгөн сабактарды тартканга бизге дагы бир аз мотивация болот. Анан сиздер унчукпай эле окуп кете берсеңиздер, демек бул тармак анча кызыктуу деле болбой жатат окшойт деп биз башка эле нерселерди чыгарышыбыз мүмкүн. Ошондуктан эгерде сабак сиздерге жагып жаткан болсо, акырына чейин чыгып жаткан болсоңуз, жаккан башка эми элдин көбүнө эле жагышы мүмкүн, бирок акырына чейин чыгып жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө ошону бизге кабар бере кетиңиз, комментарий менен. Анда биз эми Куранды ачабыз. Куранды ачып, эмне себептен биз буга чейин кээ бир жерлерди кандай кылып бөлүп келдик, ошолор тууралуу сизге азыр түшүндүрмө айтып беребиз. Сиз жакшылап угуп туруңуз. Мына бул жерде карасаңыз, эми биз лила фи Курайш деп жаттаган нерсе бул жакта башкача жазылган.
Бул жерде эмне деп жазылган? Мен жогоркуда сиздерге бөлүп бергендей, мына жерде эми муну сиз окуй албай кыйналышыңыз мүмкүн. Анткени бул лам алиф менен жазылып калыптыр. Биринчи лны окуйсуз мындай жерде. Ли депчи, анан кийин алифти окуйсуз и деп. Анан ияны кошосуз, Ли и ла фи Курайш. Бул жерде канча муунга бөлдүк? Өзүбүздүн мурдагы муунга бөлүү стратегиябызга өтөбүз. Ли 1, и 2, ла 3, фи 4, ку 5, райш 6. Көрдүңүзбү? 6 муунга бөлүндү. Анткени бул жерде 6 аракет бар. Ли 1, 2, 3, 4, 5, 6. Көрдүңүзбү? Ошондуктан муну 6 муунга бөлдүк. Ли и. Муну кошуп окуганда мындай болуп окулат да. Ли и ла фи Курайш депчи. Бирок азырынча сиздер мунун ар бир бөлүкчөсүн туура тапшырып, птичка ала элек болушуңуздар мүмкүн. Ошондуктан биринчи бөлүкчөлөрүн туура тапшырыңыздар. Биз сабакта кошуп эле окуганбыз деп өзүңүзгө жеңил кылып, сабакка келип алып дагы кошуп окусаңыз өтпөй каласыз. 5 албайсыз кошуп окусаңыз. Бөлүп муунду чыгаргандарга гана 5 коюлат. Ошондуктан мен кандай бөлүп берип жаткан болсом, ошондой кылып бөлүп окушуңуздар керек. Кийинки аятка кеттик. Муунга бөлүп окуйбуз муну дагы. Азыр сиздер жакшылап угуп туруңуздар, анан сиздер менен чогуу кайталай турган дагы этап келет. И созуңуз, анткени мындай кичинекей ия тамгасы келген жерде созулат. Аны маалим саниде өткөнбүз, созулма ия деген темада. И ла фи хим. Рех ла таш ши та и вас сайф. Канча муунга бөлдүк? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Аракет 12 муунга бөлүндү. И деп биринчисин айттык, ла деп экинчисин айттык, фи деп үчүнчүсүн айттык, хим деп 4 айттык, рех деп 5 айттык, ла деп 6 айттык, таш деп 7 айттык, ши деп 8 айттык, та деп 9 айттык, и деп 10 айттык, вас деп 11 айттык, сайф деп 12-чи муунду айттык. Андан кийинкиси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 муунга бөлүнөт экен. Демек баштадык. Фел биринчи муун, фел. Я экинчи муун, бу үчүнчү муун, ду төртүнчү муун, раб бешинчи муун, ба алтынчы муун, ха жетинчи муун, зал сегизинчи муун, бейт тогузунчу муун. Кеттик кийинкиге. Эл 1, ла 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 муунга бөлүнөт экен. Демек баштадык анда. Эл биринчиси, ла экинчиси, ви үчүнчүсү, это төртүнчүсү, а бешинчиси, ма алтынчысы, хум жетинчиси, ми сегизинчиси, жу тогузунчусу, аю онунчусу, ва 11-чиси, а 12-чиси, ма 13, на 14, хум 15, мин 16, хауф 17. Көрдүңүздөр? Эми мен баштан аяк кошуп окуп берейин. Негизинен кошулуп окулганы. Азыркы биз бөлүк кылып окугандарды кошуп салсак кандай чыгат? Ошону угуп алыңыздар. Бирок андай кылып окубаңыздар. Андай кылып окуш сиздерге эрте. Антип окусаңыздар 5 албайсыздар, айтып коеюн. Ли ила фи Курайш.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Қошып оқылғанда жаңағы біз бөлік қылып отқандарды паузаларын жоқ қылып салсақ эле ушинтип кошулуп калат. Біз просто ортодо мындай бөлүп салып аткан жокпуз. Пауза кылып окуп атабыз, YouTube'да видео көрүп атып паузаны басып, кайра кой берип, кайра паузаны басып көрөсүз. Ошондой кылып эле ар бир бөлүкчөнүн туура экендигин контролдоп жатабыз. Болгону ошол да. Бирок ошол контролго алганга чейин сиздер паузаны кой берип коюп, улап окуп салсаңыздар болбой калат. Анткени сиздин тилиңиздер көнө элек пауза кылып көнсөңүздөр, анан кийин ар бир бөлүкчөнү туура окуп көнүп аласыздар дагы. Анан кийин улаганда дагы ошол паузаларга жараша эске тутуп туура окуп кетесиздер буюрса. Мен түшүндүрүп бүттүм. Эми кайталай турган учур келди. Менин аркамдан кайталаңыздар. Ли и деңиз. И деңиз. Ла деңиз. Фи деңиз. Ко деңиз. Курайыш деп жаттаган болушубуз мүмкүн. Курайыш эмес, эми курайыш деш керек да. Аны үчүн кофту айтыш керек. Ко. Райыш. Кийинкиге кеттик. И деңиз. И эмес. И деп аткан болсоңуз жакшылап контролдоп көрүңүз. Сиздин тамагыңыз сиздин мээңиздин контролуна баш ийип жатабы? Оюңузда и деп атам деп, бирок сиз тамагыңыз менен и деп эле жаткан болушуңуз мүмкүн да. Ошон үчүн мээ менен тамакты контролго алыш керек. Кулак дагы ошону контролдоп жатабы, ошону угушу керек чындап эле. Менин оюмдагыдай тамганы чыгарып жатабы, менин оозум же оюмдагыдай тамганы эмес, мени алдап жатабы депчи. Эгерде окшобой жаткан болсо, анда окшотконго аракет кылыңыз. И ла фи хим рех ла таш. Кайталаңыз. Таш ши та. Созуңуз. Та. И деңиз. И. Вас. Сайф. Кайталаңыз. Сайф. Фал деп жаттаган болсоңуз тууралап кайталаңыз. Я. Кайталаңыз. Я. Бу. Ду. Оозуңузду жийип айтыңыз, Ду деп. Роб. Ба. Ха деңиз, Ха десеңиз болбойт. Ха деп чыгарышыңыз керек. Ха. Зал. Бейт. Байт деп бүтүрүп койбоңуз, туюк кылып. Бул та тамгасы бир аз шыбыраак звук кала турган тамгалардан этегинде. Бейт дегенде бир аз шыбыраган звукту калтырып коесуз, Бейт деп. Андан кийинкиге кеттик. Кайталаңыз. Ал деп жаттаганбыз да. Ал эмес, эми деңиз. Ла. Ато. Ат деп жаттаганбыз, эми ат дебеңиз, эми ато. Кайталаңыз. Тону чыгарыңыз, калкаланы. Хамзаны да чыгарыңыз. Ато.
Мә. Хым. Мына жерде кимдин хамзасы дагы, калкаласы дагы чыкса, окшосо, комментарийге жаза кетиңиз. Мен окшоттум депчи. Же мен чыгардым калкаланы деп. Ато. А. Мә. Хым. Ми. Жу. Кайталаңыз. Жу. Ив. Кайталаңыз. Ив. Ив деп аткан болсоңуз болбойт. Ив эмес. Ив. Айн. Анан кийин ва. Ив. Ва. Мә. На. Хым. Мин. Хауф. Хауф. Ушул жерге чейин кайталап келген болсоңуз, эми сиз өзүңүзчө окуп көрүңүз. Бисмилла, анда баштадык. Мындай кылалы. Биринчи муунду окуңуз. Ли дедиңиз, экинчи муунду окуңуз. Үчүнчү муунду окуңуз. Төртүнчү муунду окуңуз. Бешинчи муунду окуңуз. Алтынчы муунду окуңуз. 6 муунга бөлүнгөн, Ли ила фи Курайш. Андан кийинкиси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 муун экен. Ошонун номер менен айтып турам, сиз окуп турасыз. Биринчи муунду окуңуз. Экинчи муунду окуңуз. Үчүнчү муунду окуңуз. Төртүнчү муунду окуңуз. Бешинчи муунду окуңуз. Алтынчы муунду окуңуз. Жетинчи муунду окуңуз. Та деп токтоп калбаңыз мына жерде. Та деп аткан болсоңуз, демек сиз сабакты дагы деле түшүнө элексиз да. Муну демек таш деп майга кошушуңуз керек. Таш. Кийинкиси. 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 11. Кийинкиси. 12 окуңуз. Кеттик анда кийинкиге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 муунга бөлөт экенсиз. Биринчи муунду окуңуз анда. 2. 3. Мен 3 десем 4 кошуп салбаңыз, Андай болсо сиз дагы деле сабакты түшүнө элексиз, кайра башынан баштай бериңиз да, аркага түрдүрүп коюпчу. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Мына 8 окуганда зал деп окудуңузбу же за деп созуп алдыңызбы? Жакшылап карап коюңуз. За деп созулбайт, анткени бул буга кошулат, Мына залдан баштап лга чейин бир муун болуп саналат. Зал. Кеттик анда 9 муун толук болду буюрса. Кийинкиге кеттик. Биринчи муунду окуңуз. Бул 17 муунга бөлүнгөн, Башынан эскертип коеюн. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жетинчи, сегизинчи. Жакшылап көңүл буруп окуңуз ушул жерде. Мин деп койбоңуз. Мен не деп окуп бердим эле? Ми деп немени ихфаны билдиришибиз керек, 9-нчу, 10-нчу, 11-нчи, 12-нчи, 13,
14, 15, 16, 17. Эгерде 17син тең туура окуган болсоңуз, куттуктайбыз. Эми бул өзүңүзчө туура окуп койгонуңуз жетиштүү эмес, анткени албетте өзүнчө окуганда сөзсүз түрдө ката болот. Ал эми Куран толук түрдө туура болбосо, баары бир ката болуп тура берет. Ошон үчүн толук түрдө тууралаш үчүн албетте устазга тапшырганга аракет кылыңыз. Видео сабак сиздерге устаз эмес, бул китеп сыяктуу эле жардамчы. Мен видео сабактан окугам, видео сабакта ушундай келген деп алып, башкаларга ушундай кылып үйрөтүп неме кылсаңыз болбойт да. Бул сизге жөн гана жардамчы, бир ыкманы гана үйрөтөт, машыктыруучу гана нерсе. Бирок чыныгы сабак ала турган ошол живой устаздан сабак алышыңыз керек. Эгерде устазга табуу кыйын болуп жаткан болсо, анда видеонун описаниясында жана комментарийинде ссылка бар. Ошол ссылканы басып кирип, курска катталып, устаздан түзмө-түз сабак алсаңыз дагы болот иншалла. Пробный сабактарга да катышып көрөсүз, эгерде кааласаңыз. Да эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Буюрса кийинки сабакта көрүшөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.